2025-жылдын 28-февралында AQShnын президенти Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин Вашингтондо өткөн жолугушуусу күтүүсүз окуялар менен аяктады. Жолугушуудан кийин эки өлкө ортосундагы минералдык ресурстар боюнча маанилүү келишимге кол коюп пландаштырылган болчу, бирок сүйлөшүүлөр ийгиликсиз болуп, Зеленский ак үйдө мөөнөтүнө мурда таштап чыгып кеткен. Трамп Зеленскийди жетиштүү деңгээлде ыраазычылык билдирбегендиги үчүн сынга алган. Бул окуя дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөгү манипуляциялардын жана басым көрсөтүүнүн ачык мисалы катары каралууда. Политклиника медиасы детектор берүүсүнүн алкагында Дональд Трамп менен Владимир Зеленскийдин ортосундагы сүйлөшүүлөр эмне үчүн мындай аяктаганын, андагы манипуляция жана кырдаал мындан ары кандай өзгөрөөрүн анализдеп көрдү. Чыр чатактын негизги себептери жана андагы манипуляция. AQShnын экономикалык шарттары жана басымы. Трамп Украинага сейрек кездешүүчү металлдарды иштетүү боюнча AQSh сунуштаган экономикалык келишимди колдоону талап кылды. Ал Украинанын бул ресурстарын америкалык компаниялардын иштетиши Украина үчүн да пайдалуу болорун белгиледи. Бирок Зеленский бул келишимдин шарттары Украина үчүн жетишсиз экенин айтып, кошумча кепилдиктерди талап кылды. Владимир Зеленскийдин бул позициясы Трамптын жеңин келтирди. Россия менен тынчтык сүйлөшүүлөр боюнча талап. Трамп Владимир Зеленскийден Россия менен сүйлөшүүлөргө барууну талап кылды. AQSh президентинин ою боюнча согушту дипломатиялык жол менен бүтүрүү Украина үчүн да, дүйнө үчүн да пайдалуу болмок. Бирок Зеленский бул сунушту четке какты. Ал Путин менен сүйлөшүү мүмкүн эмес экенин билдирип, AQShnын мындай ыкма менен согушту токтотуу боюнча кысымын ачык сындады. Ошондой эле Орусия мурдагы келишимдерди бузганын жана азыркы шарттарда кандайдыр бир компромисске баруу мүмкүн эместигин билдирди. Бул маселе эки лидердин ортосундагы чыңалууну күчөттү. О какой дипломатии ты говоришь, Джей Ди? Трамп Зеленскийди жетиштүү деңгээлде ыраазычылык билдирбегендиги үчүн сындаган. Трамп Зеленскийди AQShnын жардамына жетиштүү деңгээлде ыраазычылык билдирбегендиги үчүн сынга алды. Бул ыкма манипуляциянын күчтүү куралы. Ал AQSh Украинага ири көлөмдөгү аскердик жана экономикалык жардам көрсөтүп жатканын баса белгиледи. Зеленский болсо бул жардам Украина үчүн жөн гана кайрымдуулук эмес, AQSh үчүн да геосаясий кызыкчылыктын бир бөлүгү экенин айтты. AQShnын аскердик жардамын шартка байланыштыруу. Жолугушуу учурунда Трамп Украинага аскердик жардам берүү маселесин дагы бир жолу көтөрдү. Ал жардам Зеленскийдин AQSh сунуштаган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө макул болушу менен шартталарын кыйытты. Зеленский мындай шарттарды кабыл албай турганын билдирип, согушту токтотуу үчүн коргонуу зарылдыгын белгиледи. Бул пикир келишпестик Зеленскийдин ак үйдөн күтүүсүз кетүүсүнө себеп болду. Ооба, бул дипломатиялык манипуляциянын үлгүсү болуп саналат. Анткени Украина муктаж болгон жардамды алууну шартка байлоо басым көрсөтүүнүн бир түрү. Коомдук басым жана алсыздандыруу аракети. Жолугушуу учурунда Трамп Зеленскийди бир нече жолу бөлүп, анын позициясын алсыз кылууга аракеттенген. Мындан тышкары AQShnын вице-президенти жана башка расмий өкүлдөр Зеленскийди анын дипломатиялык тажрыйбасы жетишсиз деп кыйыткан. Бул анын позициясын эл аралык деңгээлде алсыздандыруу аракети катары каралышы мүмкүн. Дүйнө коомчулугу кандай реакция кылды? Дональд Трамп менен Владимир Зеленскийдин талашынан кийин дүйнөлүк лидерлер жана эксперттер бул окуяга өз пикирлерин социалдык тармактар аркылуу билдиришти. Бирок бул талкуу эл аралык саясатка кандай таасир этерин алдын ала айтуу кыйын. Европа өлкөлөрүнүн реакциясы. Европа биримдигинин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары социалдык тармакта бул окуяны Украинанын суверенитети үчүн кооптуу белги деп атады. Германиянын болочок канцлери болсо Трамптын Зеленскийге карата катуу талаптарын сынга алып, кантип эле басып алган өлкөнүн президентин ушинтип сатып кетесиң, эркин Европа Украинага чыккынчылык кылбайт деп билдирди. Франциянын президенти Зеленскийди колдоп, Орусия агрессор, ал эми Украина агрессияга дуушар болгон эл деп жазган. Кытай жана башка өлкөлөрдүн көз карашы. Кытайдын тышкы иштер министрлиги бул кырдаал боюнча пикир билдирип, ар бир өлкө өз алдынча дипломатиялык чечим кабыл алууга укуктуу деп айтты. Ал эми Түркия жана Индия сыяктуу мамлекеттер AQSh Украина алакаларынын начарлашын дүйнөлүк стабилдүүлүгү үчүн кооптуу көрүнүш катары мүнөздөштү. Ал эми саясий аналитиктер бул чатак AQSh менен Украинанын мамилелерине узак мөөнөттүү таасир этиши мүмкүн деп божомолдошууда. Кээ бир эксперттер Трамптын позициясын басым көрсөтүү тактикасы катары сыпаттаса, башкалары Зеленскийден өтө катуу турушун сынга алышты. Президент Трамптын күчтүү лидерлигинин алдында иштөөгө даярбыз. Зеленский бул окуядан кийин расмий билдирүү жасап, Украина тынчтыкты каалай турганын дагы бир жолу белгиледи. Мен дагы бир жолу баса белгилегим келет. Украина тынчтыкты самайт. Биз эч качан узакка созулган согушту каалаган эмеспиз. Украина мүмкүн болушунча эртерээк сүйлөшүү үстөлүнө отуруп,
туруктуу тынчтыкка жетишүүнү көздөйт. Мен жана менин командам президент Трамптын күчтүү лидерлигинин алдында иштөөгө даярбыз. Тынчтыкка жетүү үчүн бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Биз согушту тез бүтүрүүгө даярбыз. АКШ менен биргеликте күчтүү жана туруктуу макулдашууга жетишүүнү каалайбыз. Биз Американын Украинага көрсөткөн жардамына абдан ыраазыбыз. АКШ биздин эгемендүүлүгүбүз жана көз карандысыздыгыбызды сактап калуу үчүн чоң салым кошту. Биз муну унутпайбыз жана терең ыраазычылык билдиребиз. Трамп Украинага аскердик жардамды убактылуу токтотту. Зеленский менен болгон сүйлөшүүдөн кийин Дональд Трамптын администрациясы күтүүсүз чечим кабыл алып, АКШ Украинага жиберген аскердик жардам берүү программасын убактылуу токтотту. Мындай кадам дүйнөлүк коомчулукта чоң талкуу жаратты. Дональд Трамп бул чечими тууралуу комментарий берип жатып, ал кандай болгон күндө да Украина аман калбашы мүмкүн экенин айтты. Ооба, баары бир ал аман калбашы мүмкүн. Бул согуш болбошу керек эле, бирок болду. Азыр биз эки ортодо калдык. Буга чейин Украинага жетиштүү деңгээлде жардам бердик. Эми биз өлкөбүзгө, жарандарыбызга көңүл бурушубуз керек. Украина өз маселесин өзү чечүүгө тийиш. Биз бул согушка чекит коюуга аракет кылышыбыз керек. Бирок АКШнын экономикасын жана коопсуздугун биринчи орунга коюшубуз зарыл. Бул окуядан көп өтпөй эле АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио АКШнын Украинага аскерий жардамын кайра баштоо Сауд Арабиядагы АКШ-Украина сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгына жараша болот деп билдирген. Трамп менен Зеленскийдин пикир келишпестиги АКШ-Украина мамилелерин солуңдатабы же болбосо келечекте дипломатиялык сүйлөшүүлөр аркылуу жаңы форматта өнүгүүбү, муну убакыт көрсөтөт. Дональд Трамптын Украинага байланыштуу жалган билдирүүлөрү. Трамп бир нече жолу Украинадагы кырдаал тууралуу такталбаган жана чындыкка дал келбеген билдирүүлөрдү жасаган. Биринчи калпы 18 февралдагы маалымат жыйынында Трамп Украинанын лидери Владимир Зеленскийди шайлоосуз диктатор деп атап, анын өкмөтүн сынга алган. Бирок бул дооматтар чындыкка дал келбейт, анткени Украина дипломатиялык жол менен шайланган президентке жана өкмөткө ээ. Бул тууралуу 19 февралда Киев федералдык социология институту сурамжылоонун жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык жарандардын 57% Зеленский ишеним көрсөтөт. Экинчи калпы Орус армиясы Украинанын шаарларынын 20%-ын толугу менен кыйратты. Эгер кааласа 100% баарын тез эле жок кылмак деп билдирген. Алар муну жасашкан жок, анткени алар көп ракета аткылары келбейт деген өз сөзүндө АКШ президенти. Бирок орусиялык эксперт орус армиясы, орус артиллериясы жана жардыргыч бомбалары жабыркаган аймактагы, башкача айтканда фронт сызыгына жанаша жайгашкан шаарларды гана жок кылууга жөндөмдүү экендигин түшүндүргөн. Ошондой эле Трамп бир нече жолу Американын Украинага көрсөткөн жардамынын көлөмүн $350 миллиард деп эсептеп, Европа $200 миллиард гана аз көрсөткөнүн жазган. Бирок Кил дүйнөлүк экономика институтунун эсеби боюнча Украина Европадан 132 миллиард евро жана АКШдан 114 миллиард евро алган. Трамптын мындай билдирүүлөрү Европа мамлекеттеринде да тынчсызданууну жаратты. Франция, Германия жана Улуу Британия сыяктуу мамлекеттер АКШнын колдоосу азайса, өз алдынча коргонуу чараларын күчөтүү керектигин белгилешүүдө. Ошол эле учурда Украинанын расмий өкүлдөрү Трамптын айткандары чындыкка дал келбей тургандыгын жана өлкө Орусиянын агрессиясына каршы күрөшүүнүн улантарын баса белгилешти. Ошондой эле алар АКШнын азыркы бийлиги менен кызматташууну улантып, демократиялык баалуулуктарды коргоого даяр экендигин билдиришкен. Политклиника медиасынын ишмердүүлүгүн Patreon'дон колдоңуз. Политклиника медиасы бул көз карандысыз, кыргыз тилдүү, жергиликтүү медиа. Биз окуяларды жеринен көрсөтүүгө аракет кылабыз. Сиздин колдооңуз аркылуу биз ар бир кыргызстандыкка чындыкты жеткирүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Кыргызстандагы көз карандысыз журналистиканы колдоңуз.